Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден өтүнөм. Тез аранын ичинде чечиле турган маселе, бул сиздин жардамыңыз керек болуп атат. Сиз тез аранын ичинде парламентти таркатып, кайра бир айдын ичинде парламенттик шайлоо болот деп эле коюңуз, болду. Андан кийин көрө бересиз. Ой, жанагы жашын жаткан депутаттардын баары өздөрүнүн бүт шайлоо округуна элдерине кетишкен. Баары жардам берип башташат ширкин. Өзүм дегенде өгүздөр күчүм бар дегенде бул жигиттер эл үчүн деген дешет, бирок өзүм дегенде кыйындагыл жигиттер. Маскабы? Маска десең маска, каска десең каска. Бирөөсү экинчи соттоуунду алып барса, бир партиясы биринчи соттоуунду алып барат. Жерлердин баарын айдалган, бирөөсү солярка, бирөөсү трактор, малдардын баарын сойгон, элдин баарын чакырган, аксакалдар сыйланып төргө отурган, аксакалдардын батасын алышып, аларга көңүл бурушуп, ар бирине 5000 сомдон колдоруна акчаларды карматып, тим эле чурунчу, шаан шөкөт, машинелияга КамАЗ менен кашылып атат. Баардык нерселердин баары, больницаларга керектүү кийимдердин баары алынып келинген. Кыскасы тим эле укмуш. Эң негизгиси коронавирус түшүнбөй калган, четте эле туруп калган. Мындай ынтымакты көргөн эмес. Биякты бир карайт, биякты бир карайт. Бирөөсүнө барып жакындайын десе эле баягы коронавирус, андан спирт чыктык. Шайлоочу да кечкимисине жакындай албай эле туруп калат. Мынакей бир айдын ичинде 5 айлык бардык проблема чечилет. Ар бир үйдө азык түлүк толтура, даяр, керектүү кийимдерди, баягы өздөрү таркатып аткан календардын ордуна бизге ошо маска окшогон керектүү нерселердин баарын элдерге таркатып берген. Ана көрүп ал, анан кийин 5 айлык запас даяр болгондон кийин эмне кылабыз биз? Андан кийин эле президентибиз бир себептер менен шайлоо өзүнүн убагында өтмөй болду деп койсо, болду, биз кайрадан үйгө кирип кетебиз. Жан баштап жаткан сонунда деп кыргыз кыялданып, кийинки шайлоого чейин жата беребиз. Ушинтип кыймылдатпасак кыйын болуп калды окшойт. Эл үчүн деп аткан депутаттарыбыз эл үчүн деген эмес, өзүң үчүн дейт окшойт көбүрөөк. Анткени эл үчүн десе эмгиче бир нерсе кылат эле да.